Чоң рахмат. Ошондо Эркебек Жумабекович, биякта комитеттин жетекчиси айткандай 18-беренен 2-бөлүгү алып салынат деген сөз ошондой болуп атат азыр, Саламатсыз, Эльвира Жаргалбековна. Бул талкууланды да. комитеттен талкуу болгондо биз чечимге келдик. Биринчи окуу концепциясы өттү, экинчи окууда Алынат, баары чогулуп, прокуратура менен дагы, депутаттар менен дагы бир согласован вариант алып келебиз дегенбиз. Үмүткан Ургазиевна, сизде маалымат бар да, тоже алынат бул. Бул саламатсыздарбы депутаттар, бул суроо чындыгында комитетте аябай катуу талкууга жараткан. Анан азыр ошолор именно 18, 50, анан жанагы башка беренелер боюнча дагы биздин прокуратуранын корутундусу менен тааныштуу болушуңар керек. Ошол себептен азыр чогуу иштеп атабыз. Жаңы өзү экинчи окууда депутаттардын сунушу менен көп беренелерди алып, көбүнө өзгөртүү киргизүү боюнча. Эми сиз туура түшүнүңүздөр, урматтуу укук коргоо органдарынын жетекчилери. Мисалы деген коомдо деген өлүм жазасын киргизебиз дегенде ача пикир болуп экиге бөлүнгөн эң негизги себеп укук коргоо органдары сот системасында 100% баардыгы үчүн кепилдик бере алабыз, таптаза десеңиздер, анда элде макул болмокту. Ушул беренеде ошондой болуп атат. Сиздерге мүмкүн суроо жок, сиз жетекчилерге. Мен ойлойм баардыгыңыздар эле таза, ачык, айкын иштейсиздер. Бирок ортодо деген араңыздарда ар бир укук коргоонун системасында ошондой адамдар көп болуп атпайбы? Аз эмес. Көп эле болуп атат. Ошондуктан бизге да арыз мундар көп келип атат. Анан менин коллегаларым да сүйлөгөн сөзүндө ушундай бир неме маңызында ушул да. Арыз мундардын негизинде биз сүйлөп аткан сөзүбүз ошол болду. Ошону буну алып койсок туура болмок. Бул бир. Экинчи, урматтуу жетекчилер, мен сиздерге буну отдельно көтөрөйүн дедим беле, бирок азыр айтып коеюнчу. Эми бул мыйзамга тиешеси жок, бирок миңдеген жарандарыбызга тиешеси бар да. Түздөн түз таасирин тийгизген маанилүү маселе жанакы доверенность маселеси. Ушу аябай суранат элем да. Улам кайрылуулар келип атат да, мурдагы ээсин таба албай жатабыз дейт. Анан машинебизди бирөөсү көлгө кетип баратканда баламды сыртта калтырып, жанакы планшеттер менен текшересиздер азыр. Текшергенде деген машинесин алдырып штрафстоянкага коюп коебуз дейт. Мурдагы ээсин по доверенности алып алып, выкупили машину, ээсин таба албайбыз деп. Ошого бир же амнистия кыласыңарбы? Счеттор дейт, штрафстоянкада бир күндө 100-150 сом жылдап жаткан машинелерибиз бар дейт. Уже и смысла нет ее забирать деп атышат да. Ошону бир иштеп чыкпайсыздарбы? Жетекчиликтер менен сүйлөшүп туруп, давайте мы амнистию сделаем. Миңдеген жарандар дейт да. Эски машинелер ээлерине чалсак дейт, алар билген кылып ал, штрафын да төлөбөйм, тигин да төлөбөйм, сага келбейм, же болбосо мынча миң төлө деп, алардын наоборот акчасын бир нече жыл мурда алып коюшуп, анан эми одолжение кылып дейт, биз аркасынан жалдырап чуркап жүрөбүз дейт. Анан өзүбүздү же преступник катары сезбиз, биз кылмышкер эмеспиз да дейт. Буга жанакы сиздер кабыл алган доверенность жокко чыкканга чейинки болгон окуялар көп болуп атат да. Аябай суранат элем. Сиздерден эми Эркебек Жумабекович, сиз ушуну көзөмөлгө алып, ситуацияны жакшы билесиздер. Штрафстоянкалар кымбат. Анан жарандарыбыз аябай кайрылып атышат. Ушуну жетекчилик менен бир парламенттен айтып коюп деген айтып коюңуздарчы. Бул президенттен суранабызбы, өкмөт башчысынан суранабызбы, амнистия маселесин чечип бериңиздерчи дейт. Анан эч кандай мыйзам бузбасак, бирок документтер так эместигинде бизде деле күнөө жок. Ал кийин доверенность отменять эткенден кийин гана ызы чуулуп кетти дейт. Миң деген эмес, 10 миң деген эмес, 100 миң деген жарандар жөнүндө сөз болуп атыптыр да. Менден ушул чоң сураныч. Анан жанакы концепциясын колдоп беребиз, бирок комитет жетекчиси айткандай, эгер жанакы бөлүмдөрдү алып койсок, анда мен ойлойм парламенттин көпчүлүгү эле колдоп берет да.